Аялдар тынчтыгы үчүн долбоору биз Баарлашуу ишеним укук коомдук бирикмеси үстүбүздө жылдын апрель айынан ишке жүзөгө ашырып атабыз. Бул долбоордун негизги максаты ошол Баткен областындагы чек ара аймактарында чек-арада чыр-чатактан кийинки калыбына келтирүү жана тынчтыкты куруу процесстеринде аялдардын ролун илгерилетүүгө багытталган. Бул долбоордун алкагында биз негизинен ошол Баткен районунда иштейбиз. Биздин пилоттук айыл өкмөттөр бул Самарканды, Карабак, Актатыр, Аксай айыл өкмөттөрүндө аялдар менен иштейбиз. Аялдарды ошол бизнести өнүктүрүү, аялдардын лидерлигин өнүктүрүү, ушул жаатта дараметин күчөтүү максатында бир нече окутууларды өткөрөбүз. Андан сырткары ошол аялдардын бизнес долбоорлорун иштеп чыгуу, туруктуу бизнес долбоорлорун иштеп чыгууга окутабыз, көмөктөшөбүз. Андан сырткары ошол эң ийгиликтүү бизнес долбоорлорго материалдык жардам көрсөтөбүз. Бул деген ошол керектүү болгон жабдууларды, шаймандарды, ушундай материалдарды алып берүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Андан сырткары ошол эле айыл өкмөттөрдө биз аялдардын жергиликтүү демилгелерин дагы иштеп чыгуу, аларды ошол аялдарды кандай көйгөйлөр аларды тынчсызданып атат, ошолорду аныктап, андан кийин ошол көйгөйлөрдү чечүүгө же жеңилдетүүгө кандайдыр бир жергиликтүү демилгелерди иштеп чыгып, анан аларды дагы колдоо алууга колдоо беребиз ошол долбоордун алкагында. Биз бул долбоорго бүгүн биринчи жолу катышып атамын. 4 айыл өкмөт арасында болуп атат. 9 ай бирге иштешебиз деп атат да. Негизи Наргүл Алдашева, Назгүл, Халима болуп, булар бизге демөөрчү болуп көмөк көрсөтүп атат. Аялдарды колдоо иретинде биз буга ыраазычылыкты билдирип кетебиз. Булар колдогондо биз аракет кылып, бир көп нерсеге жетишкенге, ийгиликтерге жетишейин деген ойдобуз. Аялдарга мындай ыраазыбыз, колдойбуз. 9 ай эмес, андан дагы улантып кетишке биз көзүбүз жетип турат. Уюшуп, ушул долбоорго биз терең ыраазычылык билдиребиз. Айрыкча мына чек арада жабыркаган үй бүлөлөргө дегенде психологиялык жактан бизге эң муктажбыз да. Ошол жактан жардам көмөк көп көрсөтөбүз деп атат. Биз ошого мындай биз бүгүнкү күндө мен уккандан эле уже стресстен чыгып калдым да. Булар биздин айылга барып, аялдар ортосунда иш көрсөтөбүз дейт. Ал барганда мен ойлойм, биздин айылдар деле чек арадагы ушу жабыркаган балдар, энелер, эми аялдар эле эмес, мындай эркектер дагы стресстен чыгат деген толук ишенимде турам мен.